Hurmatlı tuğanlar, men endi bunu sizlerge ebişimde kelip bar düşündürüp aytıp berip atamın. Sebebi şu sizler tinch bolgula dep atay keldim. Özüm bugün de içine sırf olup alıp gelmedi uçup geldim de. Tak. Bugün de uçup geldim. Şu Manas'a uçup düştüm. Düşüvere 1 saatten kayda bayağı uçup geldim. Sizlerge jetip aytıp dep jetkizip koyuyorum. Bu da kalsa bu jaktan Kuday bulursa bu yerden hazır saat 4'te uçup ketemiz. Barı öyle cumuşka varıp prezident menen jolgan gün geçindi. Sizler boyunca bar толық маалыматтарды айтып берем. Так. Ертеңнен баштап көрөсүздөр. Ертеңнен баштап биз дагы бир нече чоң чиновниктерди камакка алабыз. Себеби алар элдин канын соргонду. Жөн адамга тийбейбиз. Жөнөкөй адамга тийбейбиз. Так. Мындан ары кимдир бирөө коррупция кылганды, кылам деген даже оюна келбеш керек да. Же мамлекетке жакшынакай кылып иштеп берем, же болбосо мен иштебейм. Кой, мен улай албайт экенмин. Мен иштебейм, бар мал багайын деп малым бакчы чыгып. Баткенге учуп келген Камчыбек Ташиевди Өмүрбек Субаналиев тосуп алды. Бүгүн 18 февралда УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев Баткен шаарындагы аэропортко келип түштү. Маалым болгондой аны облус жетекчиси Өмүрбек Субаналиев баштаган бир катар жетекчилер тосуп алышты. Ага катары эле чек арадагы айылдын тургундары жолугушуп, чек ара көйгөйүн айтышты. Камчыбек Ташиев чек арадагы айылга барып, маселе менен жеринен таанышаарын айтты. Урматтуу туугандар, урматтуу Баткен облусунун тургундары, урматтуу Аксай айылынын, Токташ айылынын тургундары, мен сиздерге Бишкектен биз атайын жолугушуу үчүн келдик. Мына Кудай буйруп, биздин келгенибизге облусубузда дагы Баткен облусунда өкүлү алмашып жаңы жетекчибиз келди. Алардын орун басарлары келди, начальнигибизди алмашты. Бардык ушул облустун жетекчилери алмашты. Биз бул эмнени кабары берет, бул деген ошо мамлекетибиздин башчысы, мамлекетибиздин президенти Садыр Кожоев Жапаровдун Баткен облусуна Баткен облусунун боюнча биз так жана көптөгөн жумуштар аткарабыз деген өзүнүн силерге берген убадасы бар. Ошол убадалардын аткаруу негизинде ушул жумуштар башталып атат. Кудай буйруп иштерибиз ийгиликтүү болуп, эл журтубуз тынч турса, ушул жакын аралыкта да сиздер коомубузда болуп аткан өзгөрүүлөрдү, жакшы жакка болуп аткан өзгөрүүлөрдү сезе баштайсыздар. Азыр эми мен болсо өзүңүздөр жакшы билесиздер, улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы катары, андан сырткары мамлекеттик комиссия бар. Чек араларды тактоо, демаркациялоо, делимитациялоо боюнча ошол комиссиянын жетекчиси катары келип отурат. Мен эмне үчүн мындай тез келгенимин себебин силерге түшүндүрүп коеюн. Себеби жакын күндөрү эле биздин коомубузда ушул акыркы 10 күндө коомубузда чек ара маселеси тез көтөрүлүп, чек ара маселеси боюнча ар түрдүү сөздөр айтылып, коомубузду кантополомо салган сөздөр айтылып, андан сырткары чынында ушул чек ара боюнча көптөгөн проблемалар бар экендигин билип туруп, ушу сиздерге алдыңыздарга келип көптөгөн суроолоруңузга жооп берип, чечимдерди кабыл алып кетейин деп келдим. Урматтуу туугандар, өзүңүздөр жакшы билесиздер, мамлекетибизде бүгүнкү күндө Баткен облусунун Тажикстан биздин коңшу мамлекетибиз менен чектешкен жеринде бүгүнкү күндө 460 километрге жакын такталбаган же болбосо чечилбеген бүгүнкү күндө чек арабыз бар. Бул эң чоң ушул оор участоктор, эң мындай бир кыйын участоктор калды да. Өтө оор мындай бир сүйлөшүүлөр боло турган участоктор.
Bırak bulardı oğur devre biz taşlap koymazsan Kuday bulsa buların barını çeçebiz. Buların barını çeçebiz. Şu komşu memleketine birgelikte, alarmen ıntımaqlıkta, dostlukta, diplomatiyalık tarihinde söyleşip oturup çeçebiz. İki memlekette de orası aytқанда государственная комиссия по границам, мемлекеттік комиссия бар. Так, ошол эки мемлекеттик комиссия сүйлөшүп, ал жактан бир 20 адам, бизден бир 20 адам, ошонун башчысы менен сүйлөшүп отуруп, акыры анан ошол маселени чечкенге милдеттүү болот. Бул маселе жөндөн жөн мындай бир күч менен, кайсы бир тараптын күчү менен чечилбейт. Сөзсүз сүйлөшөбүз. Сөзсүз биз макулдашып туруп, акырынан чечебиз. Кантип эле биз, мына өзүңүздөр билесиздер, мени көптөн бери жакшы билесиздер, көп жылдардан бери Садыр Нуркожоевичти жакшы билесиздер, президентибизди. Кантип эле ушул мамлекеттин башына турган ушундай адамдар биздин жерлерибизди өткөндө мына провокация кылып айтып атышпайбы? Мына Садыр Нуркожоевич келип жерди сатып өрүптүр, Ташиев келип жерди сатып өрүптүр деп. Кантип эле өзүбүздүн бир метр жерибизди берип коелу. Кантип эле биз жөндөн жөн эле ушул кайсы бир ойлонулбаган чечимдерге, элге каршы чечимдерге кол коюп калайлы. Андай эч качан болбойт. Туугандар. Ошон үчүн мындан эч кыжалат болбоңуздар. Силердин кыжалатчылыгыңарды алайын, кыжалатчылыгыңарды токтотоюн деп атай келдим. Коомубузду ар түрдүү сөздөрдүн бөгөт коелу. Биз чегараны таштап коюшту, мына убада берген эле чегара чечебиз деп, чечпей таштап коюшту деген көптөгөн сөздөрдү мен угуп аттым. Баары өзүңөр да угуп аттыңар. Андай эмес. Урматтуу туугандар, андай эмес. Биз бул бийликти бир нерседен утуп алып, бир нерседен тартып алып кирген жокпуз. Бул жерге бизге бийликти бердиңер. Ошол силер берген бийликти Кудай буйруса ушул Алла Таалам берген мүмкүнчүлүктү, элдин берген бийлигин элге кайра иштетип, элдин проблемасын чечүүгө биз милдеттүүбүз. Эч качан силер кыжалат болбошуңар керек. Ошол комиссиянын үстүндө, чегара комиссиясынын үстүндө. Мына мен турам. Комиссиянын үстүндө ушу атайы Садыр Нуркожоевич экөөбүз сүйлөшүп, ал ошол бая кандидат президент болуп жүргөндө, президент болуп шайлана электе эле сүйлөшүп, ушул маселени чечкенбиз. Эң оор жерге, эң кыйын жерде, эң чечилбеген ушундай элдин көйгөйү тамырлуу болуп турган жерге барып чечишибиз керек деп туруп. Ошондуктан ал киши мени ошого дайындаган. Анан эми бирок муну тез эле бир 10 күн, 15 күндө, бир айда, 2 айда чече кое турган нерсе эмес экен. Бул жөн чечилип кетпейт экен. Анын үчүн силер да жардам беришиңиздер керек. Силер жергиликтүү жашоочулар бизге мындай басым көрсөтүп, же чечесиңер, же болбосо силерди андай кылабыз, же чечпесеңер мындай кылабыз деп бизге басым көрсөтпөстөн кайрадан бири-бирибизге жардам берип иштешибиз керек. То есть силер бизди коркутуп, анан биз келип иштебешибиз керек. То есть биз силерден коркуп, элден коркуу эмес. Эл мени жаман сөз айтат экен, эл мынтип муну иштебей койсом, барбай койсом да кандай кылат экен деп эмес. Биз өзүбүздүн жүрөгүбүздөн чыгып, ушу элибиздин, журтубуздун мамлекет процессин чечебиз деп аракет кылып атабыз. Муну чечебиз Кудай кааласа. Кудай кааласа чечебиз. Ошогон бир аз сабырдуулук кылып, бул жерде мына аксакалдарыбыз, урматтуу аксакалдарыбыз отурат, апаларыбыз отурасыздар, айрыкча жаштарыбыз, урматтуу жаштар, кызыкандуулук алдырып, ызычуу боло бербегиле. Биз проблеманы билебиз. Көп нерсе бул жерде айтылбайт. Көп нерсени мен айта албаймын силерге. Себеби, эгерде ал айтыла турган болсо, анда сыр болбой калат. Анда мамлекеттик сыр болбой калат. Анда аскердик сыр болбой калат. Мамлекетибиздин коопсуздугун сактоо үчүн, коопсуздугун камсыз кылуу үчүн биз бардык чараларга барабыз. Мамлекет биз үчүн, мамлекетибиздин жери биз үчүн, биздин жашообуз, өмүрүбүз, бизде башка нерсе жок. Ошого сиздер эч кыжаат болбошуңуздар керек. Мына ушул Аксай айдын тегерегинде,
ар дайым проблема болуп келген, жана ошол проблемалар дагы деле болуп атат. Кече жакын деле мына жанагы жайлооңор боюнча, жер боюнча проблема болду. Аны чечүү проблемасын дагы сүйлөшүп атабыз. Мына жаңы губернаторубуз келди, мен губернатор да сөйлөй берейин эми. Мына жаңы губернаторубуз келди, Кудай кааласа, бул киши жеринде, ушул жерде бардык проблемаларды чечүү үчүн атайы мына генерал губернатор деп ушул чын алып келдик. Садыр Нуркожоевич генерал губернатор жерге барсын. Бул то есть Баткен облусту ушунчалык кооптуу болуп кетти деп ушул кишиге мындай көңүл бурду. Суранды ушул жерге алып келип иштей бериңиз деп. Эми бул киши дагы өзүнүн өмүр жолунда көптөгөн жолдорду басып өткөн киши, өтө мамлекет үчүн жанын берүүгө даяр болуп иштей турган киши. Кудай кааласа ушул кишини жакшылап өзүңүздөр ынтымакта иштетип алгыла. Кайсы маселе чыгат? Тополоң болуп ызы-чуу кылбастан сразу өкүлдөрдү жөнөтүп, бул киши азыр күнү түнү силердин өкүлдөрүңөрдү кабыл алып иштегенге даяр. Күнү түнү иштегенге даяр. Ал эми мына Аксай айылы коңшу Тажикстанда мына Варух айылынын тегерегинде көптөгөн проблемалар бар. Аны мен бул жерде силерге айтып бере бербейин, бирок биз мамлекеттин чек арасын күчтөндүрөбүз. Кантип күчтөндүрөбүз? Эмне кылып, кандай болот? Мына өзүңүздөр аны көрөсүздөр. Кудай буйрса, биз күчтөндүрөбүз. Бул жерде мына мен өзүм менен кошо ошол госкомиссия по делимитация, демаркация мамлекеттик комиссиянын мен төрагасы болсом, мына төрагасынын орун басары Назарбек Нурматович, бул кишини дагы кошуп алып келдим. Андан сырткары мына бул жерде чек ара кызматынын башчысы, погранслужбанын башчысы Уларбек Шаршеевич алып келдим. Уларбек Зарлыкович Шаршеевди алып келдим, полковник. Так, андан сырткары биздин кызматкерибиз Чыңгыз Маматуулу мына бул жигит дагы ушул жерде ушул маселелер боюнча специалист. Ушуларды атайы өзү менен кошо ала келдим. Так, эми урматтуу туугандар, мына жайлообуз качан чечесиңер? Чечеби бүгүн, чечпейби? Деп бизди жанагыдай монгол кокодон албагыла. Айтып атпаймынбы? Биз чечебиз. Кудай кааласа, бул жерден булар монда айландырса, биз бу жерден монда айландырабыз. Жөн карап отурбайбыз. Так? Жөн карап отурбайбыз. Погранслужбаны биз азыр күчтөндүрөбүз. Мамлекеттик саясат болот. Мындан ары жылына биз болгону урматтуу туугандар. Демаркация баягы эмеге чек арага зын тартуу боюнча. Мен ушул маселени бир мисалды айтып кетейин. Жылына бир 15 километрдин тегерегинде жүргүзөт экенбиз. 15 километр тегерегинде жүргүзөт экенбиз. Быйылкы жылга пландап атабыз 150 километр. 10 эсе көп пландап атабыз. Мында эч бир жыл болгон эмес. Чек араны бекемдөөнү быйыл 10 эсе баягы демаркация иштерин көбөйткөнгө аракет кылып атабыз. Агран заставаларыбыз боюнча, жана башкалар боюнча, ошол личный состав боюнча көптөгөн жумуштарды Кудай кааласа пландаштырдык, жана буларды аткарабыз. Мунун бардыгын негизинен ушул жасай турган жумуштардын негизинен көпчүлүгү Баткен облусунда болгон. Баткен облусунда жүрдү. Туура биздин башка да проблемабыз бар. Мына Жалал Абадта проблемаларыбыз бар. Коңшу Өзбекстан мамлекетибиз менен такталбаган чек араларыбыз бар. Өзбекстан мамлекети менен жанагы госкомиссиянын төрагасы дагы менен. Чек ара боюнча бүгүнкү күндө мамлекетке чек ара боюнча жооп бере турган ошол мамлекеттик чоң кызматкер мына мен болуп эсептелем. Так, чек арада эмне болсо, ошого мен жооп берүүгө милдеттүүмүн. Ошондуктан биз менин өзүмдүн мүмкүнчүлүгүмө жараша, өзүңүздөр жакшы билесиздер, менде бир аз мүмкүнчүлүк бар. Мамлекетибиздин башчысы Садыр Нуркожоевич менен түздөн түз сүйлөшүп, аны менен
бүт маселелерди ордунда жанагыдай бир кайкып кат жазып карап катымдын жообу качан келет экен деп отурбастан түздөн түз сүйлөшүп чечкенге мүмкүнчүлүгүм бар. Ошол мүмкүнчүлүктү колдонуп туруп, мамлекеттин башчысынын мүмкүнчүлүгүн колдонуп туруп, мына элдин проблемасын кудай калса чечелик. Ушуга сиздер өзүңүздөр мындай бир түрткү болушуңуздар керек. Түрткү болушуңуздар керек силер дагы. Сиздер дагы жардам беришиңиздер керек ушуга. Так, кээде бираз проблема болуп калат. Кээде бираз 2 күн эрте эмес, 2 күн кечирээк болуп калат. Ошо кичине бир сабыр кылыңыздар. Бирок эң негизгиси мына бул башыбызга жакшылап түйүп алайлы. Биз өзүбүздүн мамлекетибиздин кызыкчылыгы үчүн, мамлекеттин коопсуздугун сактоо үчүн бардык нерсеге барууга даярбыз. Себеби, урматтуу туугандар, биз муну жасабасак, мамлекеттин ичинде жасап аткан баягы жумуштарыбыздын бардыгы текке кетет. Мамлекетибиздин границаны коюп, мына силерге окшогон эли журтубуз кармап турасыңар. Границаны коюп, делимитацияны өткүзүп, андан кийин демаркацияны жүргүзүп, ошол торзумдарды тартып, биягы биздики, биягы сеники деп тактап. Эми мунун бияка өтсөң жооп бересиң, мунун бияка өтсөң жооп бересиң дегендей маселени биз алып чыгышыбыз керек. Жакынкы жылдар ушуну бүтүрүшүбүз керек. Туура, бул өзүбүз келип туруп эле мындай каалагандай тарта бере турган болбойт экен. Кээде ушул өзүбүздүн коңшуларыбыздын көңүлүнө карап калат экенсиң. Кээде ушулордун бир айда жүрө турган сүйлөшүүнү 2 айга чозуп жиберет экен. Биз мына 3 айдан бери айтып деп мындай айтып отуруп, мына март айында ушу госкомиссиянын ишини жандандыруу үчүн сүйлөштүк. 2 мамлекет менен Тажикстан менен да сүйлөштүк. Март айынын Кудай буйрса 1-10 күндүгүндө ишти баштайбыз. Өзбекстан менен да сүйлөштүк. Өзбекстан менен март айынын 2-10 күндүгүндө Кудай буйрса сүйлөшөбүз. Өткөндө Өзбекстандын делегациясы бизге келип кеткен Бишкекке. 20 адам менен келип Бишкекке 2 күн турушуп, ошол жерде иштеп, эң акыркы протоколго, урматтуу туугандар, мен бул жерде силерге биринчи жолу айтып атамын, эң акыркы протоколго түнкү саат 3-тө кол койдук. Ушу кайсыл ай эле? Декабрь. Мына декабрдын башы эле. Ушу декабрдын мына ортолору экен. Билесиздер, түнкү саат 3-тө ошо декабрдан ошол букмуш суук болуп аткан маалында. Ошого чейин алар дагы төгөрүп олтурушту, биз дагы төгөрүп олтурдук. Акыры сүйлөшүп отуруп, түнкү саат 3-тө аларга дагы туура келе турган, бизге дагы туура келе турган протоколго кол койдук. Мына ушинтип жүрөт жолугушуу. Ушинтип оор болуп, ушинтип талашып, тартышып, кээ бир жерде ушундай бир катуу талашканга чейин барабыз. Анан акыры отуруп бир эмеге келебиз, ыкка келебиз. Ошондо дагы бир жолу айтайын. Элибиздин, мамлекетибиздин кызыкчылыгын биз эч кимге берип коебуз деген оюбуз жок. Бизде башка кызыкчылык жок. Кээ бирлер айтат сатып бериптир деп. Кантип сатып бересиң? Кантип жерди сатып бересиң? Бул жер мал эмес, кой эмес, кородон алып чыгып сатып бере турган. Же бул жөнөкөй бир машина эмес, бинип кетип атып базарга барып сатып бере турган. Бул жер элдин, мамлекеттин тагдыры. Ушундай эле тагдыр биздин коңшуларды да күтүп турат. Биздин эле тагдыры болуп, бизге өтө керек болуп, аларга керек эмес, аларга дагы өтө керек. Алар дагы ушундай бизге окшоп тытынып турушат. Ошон үчүн кээ бир жерде, кээ бир участоктарды биз аларга беребиз. Кээ бир жерде, кээ бир участоктарды биз алардан алабыз. Туугандар, сүйлөшүп, ушинтип алыш бериш менен гана бүтөт бул нерсе. Анан кийин бардык нерсени ала берип биз биз каалагандай гана чечиле турган маселе эмес. Кээ бир жерде туура ичиң атышат, ушундай болот. Муну бул жердеги оңду алыш үчүн бир жерден 2-3-тү бергенге туура келип атат.
Так? Bunu sizler tuğra düşünüşünüzler gerek. Emin üçünden ki buna o jaylabız ketip kaldı, buna o jerimiz ketip kaldı. No bul jaylab ketip kalgan bolsa, zaten bu jerden biz alıp atабыз. Oşogun 2-3, может быть 4-5 jaylab. Так? Buna kedi biz Жалалатты мына алабукасынан может быть уступать етіп беріп атабыз біз жерді. Так? Ошол мезгилде Жалалаттын берки сузагынан алып атабыз. Же болбосо Оштун өзгөнүнөн берип аткан болсок, Соктун дагы башка жерден алып атабыз. Мына ушундай. Анан именно биздин жерибиз кетип калды. Именно бул жер не только силердики эмес, именно силердики эмес. Мамлекеттин жери бул. Мамлекеттин мондо чизип койгон жери. Мамлекеттин ошо жерди мына бурчуну бересин, чтобы мунул бурчтан көбүрөөк алыш үчүн. Муну үчүн туура түшүнүш керек. Ана муну мен ата бабам багып жүргөн, мал багып жүргөн жайлоо эле эмне үчүн кетип калды деп. Мына туугандар, кээ бир бизде документтер бар. Biz ata babalarımız bağıp жүргөн bundan 1-2 поколение murda 50 yıl, 70 yıl, где-то 80 yıl, 100 yılga jakындап kaldı, doğru mu? Koldanıp жүргөн жерlerden biz koldanıp жүргөн жерler mümkün bizdeki olmaya kalışı mümkün. Alar 100 yılda koldanıp жүргөн жерler, alardık olmay bizdeki olup kalışı mümkün. Sebepler kartanı görmön joksun. Картаны көргөн жоксуңар. Бизге чейинки ошо 54-жылдары, 20-жылдары, 30-жылдары жетекчилер ар түрдүү маселе кылып чечип койгон жерлери бар. Кол берип өткүзүп берип койгон жерлери бар. Же болбосо, наоборот, алардыкы бизге өтүп кеткен жерлери бар. Ушул нерсени мындай, не деген мен айттым, мен муну баарын мындай подробно түшүндүрүп берген себеби, силер кичинекей эле бир жерди кармап алып туруп эле. Муна менин жерим, эмне үчүн менин жерим кетип калат деп мындай бир эме боло бербей, мамлекеттик деңгээлде ой жүгүрүшүңүздөр керек да. Биз комиссия иштегенде ошондой болот. Комиссия иштегенде биз бир айыл үчүн, бир көчө үчүн, же бир район үчүн эмес, бүт мамлекет үчүн иштейбиз. Мамлекет үчүн отуруп иштеп атып, мына макул, мына жерди анда силер алгыла дагы, бирок бул үчүн биз мына райондо, мына облуста, мына жерди биз алабыз деп талаптарды коебуз. Так? Ушинтип жүрүп кана чечилет. Ошон үчүн урматтуу туугандар, мен сиздерди баарыңыздарды дагы бир жолу айтып кетейин. Жанакы ар түрдүү эми саясат деген ушундай экен. Мамлекетибизде бизде эркиндик бар, демократия бар деген түшүнүк менен оозубузга келген нерсени сүйлөй берип, жок эле нерсе менен бирөөнү жамандай берип, жаманаттык кыла берип, кенден токтотушубуз керек да. Мамлекет баарыбызга керек. Эл журт баарыбызга керек. Бир эле ошол бийлиги жетпей калган, же көчөдө жүргөн эле бир саясатчы эмес. Мына биз деле ошентип айтып деп жүргөнбүз. Бирок биз мамлекеттик кызыкчылык үчүн айтып жүргөнбүз. Жөн адамды жамандап айткан эмеспиз. Дагы бир жолу айтып коеюн, урматтуу туугандарым, урматтуу эл журтум. Кантип эле Садыр Нуркожоевич, же мен, же башка бир мамлекеттик өкүл бир жерди сатыбыз. Бул нерсе болушу мүмкүн болгон. Кайсыл бир мамлекеттик чиновник өзүнүн жеке кызыкчылыгы үчүн кайсыл бир жерди сүйлөшүп берип койгон моменттери болгон. Муну биз тана алышыбыз керек. Кайсы бир убактарда. Азыр андай жок. Андай болушу мүмкүн да эмес. Андай болушу мүмкүн да эмес. Бир дагы сотук жерди бирөө-бирөөгө бербейт. Бирок, эгерде биз чечим кабыл алсак, ошол баш ийүүгө милдеттүү болосуздар. Ошон үчүн бизди мамлекеттик комиссия дейт. Ошон үчүн мамлекет бизге мындай должносттарды берип, моундай погондорду тагып бизди, давай элге иштегиле деп атат. Кайсы бир чечимдерди биз кабыл алсак, ошого силер макул болушуңуздар керек, жана ошого баш ийишиңиздер керек. Бирок, ошол чечимдерди кабыл алуу үчүн эмне түрткү болгондугун биз силерге түшүндүрүп айтып беребиз. Эмне түрткү болду ошол чечимдерди кабыл алганга? Эмне үчүн биз бул чечимди кабыл алдык? Менде мына бул кечеги жайлооңор боюнча, анан дагы башка жерлер боюнча көп нерселер бар эле, бирок мен аны айта албайм бул жерде. Ачык айта албайм.
Ушундай болуп атат, мындай болуп атат. Бирок алардын бардыгы бизде отчетубузда, учетубузда турат. Так, биз ошол чызып берген сызыкты погранслужба коргойт. Чызып берген сызыкты коргойт. Эгерде булар коргобостон, туура эмес иш кылып атса, башка кылып аткан болсо, силер вот как раз ошол маалыматты бизге берип турушуңар. Мурдагыдай эмес, биз азыр буларга ушунчалык катуу талапты коюп атам мен. Катуу талапты коюп атам. Мына азыр барып мына эмеде жанагы Баткенде азыр чогулуш өткүзөм. Ошо бүт ГКМдын спецслужбанын балдарын чогултуп, погранслужбанын сотрудниктери баарын чогултуп туруп, ошол жерде чогулуш өткүзөм. Мен айтайын деп атам. Эмне Баткенде коррупция жок болуп калдыбы? Баткенде эмне контрабанда токтоп калдыбы? Баткенде эмне кылмыш болбой калдыбы? Эмне алар катталбай атат? Эмне алар боюнча результат болбой атат? Башында биз айтып келгенбиз. Президентибиз ушундай талапты койгон. Биздин мамлекетибизде, биздин коомубузда эч кандай коррупционер калбаш керек. Акыр аягына чейин ар бир коррупционердин түбүнө жетебиз. Так? Анын үчүн өзүбүз таза болушубуз керек. Таза боло албасак, мен таза болбосом, кантип мен ошол коррупционердин алдына чыгып алып, мен сенин түбүңө жетем деп айтат экен. Так? Мамлекетибизде, коомубузда бир дагы жанагы ОПГнын башчысымын, уюшкан кылмыштуулук топтун башчысымын. Же болбосо мен смотрящиймин, мен положенецмин, мен вор законмун деген болбош керек, болбойт дагы. Биз алар тыптый кылып жок кылабыз. Кайсыл айылдан, кайсыл жерден мен ОПГмын деп, же болбосо мен бандитмин деп чыккан адам болсо, акырын бизге билдирип койгула. Ошол түнү жок кылабыз. Ошол түнү эртесиге калтырбай жок кылабыз. Так? Пусть попробуют азыр дагы бир положенец, бир жанагы смотрящий, мына чегараларда, алар буларда жүрүп алып, булар түгүл ээн эркин, баягы эркин токойдун карышкырындай болуп жүрүшкөн. Эми андай болбойт. Не үчүн бандиттер бай жашаш керек дагы, жөнөкөй пешине теремей жүргөн адам кедей жашаш керек. Так? Азыр бандиттердин бардыгы, ОПГлардын бардыгы, баягы өзү арам тамак менен жашаганын бардыгы бай жашайт дагы, пешине тери менен малын багып, чөбүн чаап, жерин айдаган байкуштарымдын бардыгы кедей жашайт. Андай болбойт. Мындан ары андай болбойт. Мына кече эле Оштон биз мен бир мисал айтып коеюн. Женгону кармап кеттик. Женга деген Досонов аты ким эле? Кадыр. Досонов Кадыр деген баланы 3 ай ошонун артынан жүрдүк. 3 ай. 3 ай ушул жерге Баткенге келип, Тажикстанга кирип кетет. Кармайса, кайра чыгат, кайра кирип кетет. Акыры ушу Тажикстандын ГКМдын башчысы генерал полковник Якенов менен сүйлөшүп, жеке Тажикстандан кууп чыгарып бияка, анан кийин алып барып кармады. Так? Ал эч жерде иштебесе, бизнес кылбаса, бирөө бир жерде пешине терин төкпөсө, анын жашаган үйүн, жашаган жерин мына көрүп атсаңар керек, маалыматты берип атышат. Көрдүңөрбү? Биз ушундай адамдарды жок кылмайынча коомдон жакшылыкка барбайбыз. Ушундай адамдарды коомдон жок кылышыбыз керек. Целенаправленно, максаттуу түрдө. Баягы эме деп коет. Бир киноларында көрсөңөр керек, бир YouTube'да дагы бир эме жүрөт. Баягы шакалдарды бирден терпип тырс деп атып атат го. Кудда ошондой кылабыз. Мыйзам менен атабыз биз аларды. Чекеден атабыз ар бир коррупционерди. Биз коррупционер деп кимди түшүнөбүз? Мына айыл өкмөттөн баштап. Так, жогорку, эң жогорку министрлерге чейин, өкмөттөргө чейин чоң кызматтар иштеген адамдардын мамлекеттик бюджеттик талаптануулорун коррупциялык иштерди эсептейбиз. Так, коррупциялык схемалар атайын түзгөндөр бар. Ошо схемалардын баарын сындырабыз. Урматтуу туугандар. Кайсыл жерде, кайсыл айыл өкмөт элге жакшы мамиле кылбастан, элдин талап тунуп жерлерин сата турган болсо, аларга чейин биз барабыз. Аларга чейин барабыз. Жергиликтүү ушул жерде мына ГКМдын башчысы отурса керек, Разаев. Мына сизге ушундай мына биздин Баткен облустук
ÖКМ'nin başçısı polkovnik Razali. Uşul meseleleri boyunca oturunuz. Uşullar meseleleri boyunca, ошону да урматтуу туугандар. Сер ойлоп огула. Булар дагы эптеп эле бийликке жетип алышты. Анан ушул эптеп эле башкаларга окшоп бийликти кичиле бир 2 жыл, 3 жыл, 5 жыл, 10 жылбы отургандан кетишет. Андай болбойт. Биз убактыбызды текке кетиргибиз келбейт. Биз убактыбызды текке кетиргибиз келбейт. Садыр Нуркожоевичтин мамлекетибиздин президентинин койгон талабы дагы ошондой. Ал байкуш дагы ал президентибиз дагы күнү түнү дебей иштеп атат. Аны деле канчалаган бир жаман сөздөргө айтып, эми коомубуз ушундай бузулуп калыптыр, эми эмне кылабыз? Коом бузулуп калды. Жөнүнөн эле сөздөрдү айтып, жөнүнөн жамандап, бирөө жамандап койсо, кайра ошол мындай бир эме алат да, мурда уялчы эле. Мен ушуга жаман сөз айтып койдум, ушуга бир жала жаап койдум деп уялып адам өзүнөн өзү калчы. Азыр наоборот уялбай. Интернетке чыгарат. Мына аланча түкүнчө, аланча жердин Аксайдын берин сатып жүрүптү. Мына кеттик эле кеттик. Ушу бийликти жок кылышыбыз керек. Ошого кээ бирлер сүйүнүп атышат. Мына сонун чыкты, сонун чыкты. Мына биз жамандап койдук, жала жаап койдук деп. Урматтуу туугандар, ошон үчүн сиздер кээ бирлер түшүнүп каласыңар, кээ бириңиздер түшүнбөй кылып каласыздар. Ушул нерселерден алысыраак болсок деп нерселерди суранып айтып кетем. Кудай кааласа сабыр кылып күтүп туруңуздар. Президенттин ишке киришкендигине 28 январдан баштап бүгүн 20 күн гана убакыт болду. 20 күн гана убакыт болду. Биздин өзүбүздүн алдыбызга койгон талаптардын негизинде 1 жылдын тегерегинде коомубузда жылыштар боло баштайт. Кандай жылыштар болот? Азыр бүгүн күндөгү биздин бюджетибиз 172 миллиард сом. 172 миллиард сом быйылкы жыл кабыл алынган. Кудай кааласа быйыл жылдын айыгына чейин 172 жок дегенде 200ге чыгарабыз бюджетти. Эндиги жылы 2022 жылкы бюджет жок дегенде 250 миллиард болуш керек. Мына ушундай тапшырмаларды биз өзүбүз коюп атабыз. 4-5 жылдын ичинде Алла Таалам тынч койсо, эл журтубуз аман эсен болсо, ишибиз илгерилеп турса, 4-5 жылдын ичинде биздин бюджетибиз жок дегенде 500 миллиард болуш керек. Мына ошондо эл хизмет жашоонун, ошондо өзгөрүү болот. Урматтуу туугандар, биздин алдыбызга койгон талабыбыз ошондой. Өзүбүз ушундай талаптарды коюп жылып атабыз. Мен бир мисалды айтып кетейин, муну өткөндө дагы айттым эле, дагы азыр айтып койсом эч ашыкча болбойт. 2020 жылы 10 айда Государственный комитет национальной безопасности, улуттук коопсуздук кызматы, 10 айда 2020 жылы 100 миллион сом коррупциядан табышыптыр. 100 миллион сом. А биз 2 айда, ноябрь, декабрь 2 айдын ичинде 3 миллиардка жакын таптык. 2 миллиард 800 миллион таптык. Бул канча эсе көп? 100дөн. 2 эсе эмес, 100% эмес, 200% эмес, даже 1000% эмес. Урматтуу туугандар, кимиңердин акылыңар жесе эсептегиле ошону. 10 айда 100 миллион, 2 айда 3 миллиард. Мына, пожалуйста. Себеби эмне кылып атабыз? Себеби ошол эле коррупционерлерди ошол эле аябастан ким коррупционер болсо, мамлекеттик мал мүлктү басып алгандары болсо, кээ бирлер бир адам эле 10-15 завод, фабриканы басып алгандары бар. Мына силер фабрика заводду эмес, ошол кирип фабрика заводдун 10 кирпичин да албаган адамдар турасыңар ошо. Ал болса, мына биз азыр мен ачык эле айтып коеюн, Кубанычбек Жумалиев деген депутат кармадык эле. Ал айтат, мен бизнес кылып тапкам дейт. Кантип ал бизнес кылып табат? Кантип ал бизнес кылып Бишкектеги ЭВМ заводу 33 гектар жерде турат экен. Ошону кантип бизнес кылып сатып алат? Сатып алган жок, элдин рызкысы бар. Ошонун ичинде, ошол жерде 37-38 чоң
зданиелер бар екен. Ошол кантип сатып алат? Сатып алган жок. Анын бардыгын мамлекеттен туура емес приватизациялар менен тартып алышты. Ошолор байышты, жыргап жашап атат. Мындан ары анын бала чакасы жыргап жашайт, мындан ары анын небере чөбөрөсү жыргап жашайт. Ал эми баягы эч нерсе албай калган бала адамдар ошол бойдон калып кете бересиңер. Ошондуктан, урматтуу туугандар, социалдык теңдештирүүнү киргизишибиз керек. Кантип коррупционерлерди талкалап жок кылсак, коррупционерлердин колуна түшкөн байлыктарды эл журтка кайсы бир деңгээлде өткүзүп берсек, айтып атпаймынбы? 2 айда 3 миллиард. Бул каяктан түштү? Коррупционерлерден түштү. Январь айында 500 миллион сомдун тегерегинде түштү. Ал эми биз погранслужбага, урматтуу туугандар, болгону демаркация жүргүзүш үчүн 15 миллион сом берип атабыз. 15 миллион жылына. Карагылачы. Бул не деген ушундай бири-бирибизди кордогонду. 15 миллион сом берип атабыз. Зорго таап берип атабыз бир жылда. Ошону дагы бул погранслужбанын башчысы айтып атат, "О, бизге дейт июлдан кийин берет." 15 миллион сом. Ал эми ошол эле мезгилде биз бир эле айда 500 миллион сом коррупционерлерден өндүрүп атабыз. Мына айырмасы кандай. Ошондон айтып атамын. Мына азыр ишеничтүү айтып атамын. Быйылкы жылы биз погранслужбага демаркация иштерин жүргүзүү үчүн жок дегенде 100 миллион беребиз. Урматтуу туугандар, мен эми муну сиздерге эмне үчүн мындай келип баарын түшүндүрүп айтып берип атамын. Себеби ошо сиздер тынч болгула деп атай келдим. Өзүм бүгүн эле ичине сырколоп алып Германияга учуп келдим эле. Бүгүн эле учуп келдим. Ошол Манаска учуп түштүм. Түшүп эле 1 сааттан кайра бияка учуп кеттим. Силерге жетип айтып деп жеткизип коёюн. Кудай кааласа, бул жактан Кудай буюрса, бу жерден азыр саат 4-тө учуп кетебиз. Баары эле жумушка барып, президент менен жолугам бүгүн кечинде эле. Сиздер боюнча баардык толук маалыматтарды айтып берем. Эртеңден баштап көрөсүздөр. Эртеңден баштап биз дагы бир нече чоң чиновниктерди камакка алабыз. Себеби алар элдин канын соргондор. Жөн адамга тийбейбиз. Жөнөкөй адамга тийбейбиз. Мындан ары кимдир бирөө коррупция кылганды, кылам деген даже оюна келбеш керек да. Же мамлекетке жакшынакай кылып иштеп берем, же болбосо мен иштебейм. Кой, мен улай албайт экенмин. Мен иштебей бар мал багайын деп малым бакчы болот. Мына силердин араңарда ошол жаштардын арасында илимдүү, билимдүү, окууну бүтүп келген, бирок мамлекет үчүн иштейм деген жаштарыбыз көп. Ошолор келсин иштейт. Ошолор иштейсин. Коомубузду кандайдыр бир өзгөртүшүбүз керек да. Өзгөртүшүбүз керек. Мындай аңтарып өзгөртпөсөк болбойт. Мен деле тынч эле, унчукпай эле, ошо коррупционерлер менен деле анча-мынчасы менен чогуу, бандиттер менен деле анча-мынчасы менен чогуу жашап, унчукпай жүрө берсе боло бербейт. Бирок андай кыла турган болсо коомубуз өзгөрбөйт. Бул бир эле мына милиция кызматкерлери турат. Бул бир эле мамлекет кызматкерлери эмес, укук коргоо органдарына тиешелүү болот. Таможниктерди, мына бул границада турган пограничниктерди, взятка алып, баша кыла тургандарың болсо, бергиле маалыматтарды, тарткыла видеолорго, ошол маалымат так боло турган болсо, маалымат ошо акчалыгандыгы так боло турган болсо, ошол күнү апарып коймойбуз. Укук коргоо органдары жөн жерден адамдын укугун бузуп, ошол эле милициябы, прокуратурабы, ЖКХМБбы адамдын укугун бузуп, жөндөн жер адамды кордоп, же болбосо жала жаап, жок жерден баягы орусча айтканда постанова кылып аракет кыла турган болсо, алар боюнча маалыматтарды берген. Коомубуз өзгөрүшүбүз керек биз баардыгы. Жакшылыкка умтулайлы туугандар. Азыр ызы-чуу кылып, уруш талаш кылып, бири-бирибизге жакшы жаман айтып, президентибизге жала жаап, же мага жала жапкан менен эч нерсе өзгөрүп кетпейт. Мен бир аз көбүрөөк айтып сүйлөп койдум окшойт. Катуу болбойсуздар. Кичине дем алайын да. Башымда кайда кетсин.
Thank you.